Салам достор. Чайга күнүнө 3 кашык шекер саласызбы? Куттуктайм. Сиз жөн гана чай ичпестен стоматологдун жаңы Lexus алышына жардам берип жатасыз. Бүгүн шекердин чындыгы пайдасы, орто кылымдагы анын баасы жана эмне үчүн кыргыздын үйүндөгү таттууларды жегенге болбойт экенин сүйлөшөбүз. Билесизби? Орто кылымдарда шекер тамакка аш эмес, эң кымбат люкс буюм болгон. Аны падышалар менен падыша айымдар гана жеп, өздөрүнүн жогорку даражасын көрсөтүү үчүн атүгүл этке да себишкен. Жыйынтыгы эмне болду дейсиз? Байлардын тиштери толугу менен карайып, чирип бүткөн. Бирок эң кызыгы, ал кезде кара тиш байлыктын башкы белгиси болгондуктан, кедейлер да бай көрүнүш үчүн тиштерин атайын көмүр менен боеп жүрүшкөн. А бизге Кыргызстанга шекер кантип келди? Совет доорунда шекер арзан болуп, ар бир үйгө киргенде, кыргыздар аны заматта өз маданиятына ылайыкташтырып алышкан. Шекерден жасалган таттуулар жеш үчүн эмес, конокторго коюп, көрүнүш үчүн жаратылгандай. Балдар, коноктор келгенде жейсиңер деп чоңойгонбуз. Ал эми серванттагы конфеттер коноктон конокко өтүп отуруп, таштай каттуу болуп калчу. Таттуулар бизде тамак эмес, сый учурдун символуна айланган. Чынында мунун баары илгери эле ойлонуп табылган миллиарддарды айланткан бизнес экенин байкадыңыз беле? Шекер бул сиздин күн сайын иштеп, системага акча куюп турушуңуз үчүн жасалган курал. Кичинекей кезден эле бизди таттуу менен сыйлап, мээбизди көндүрүп коюшат. Чоңойгондо бул менин өз тандоом деп ойлойбуз. Бирок бул сиздин тандооңуз эмес. Себеби шекер азыр бардык жерде бар. Нанда, соуста, колбасада жана ар бир дүкөндүн текчесинде. Ал биздин жашообуздун жөнөкөй нормасына айланып калган. Эң кызыгы андан кийин башталат. Сиз чоңоюп, ошол шекер алып келген ооруларды дарылаш үчүн кайрадан күнү түнү иштеп баштайсыз. Ашказан, тиш, кант диабети, ашыкча салмак болгону жебей койсо боло турган нерсени жеп алып, эми анын кесепетин жоюу үчүн тапкан акчаңызды дары-дармек менен дарыгерлерге ташыйсыз. Демек, видеонун негизги маңызы эмнеде? Шекер бул башкалардын капчыгы үчүн пайда, ал эми сиздин ден соолугуңуз үчүн зыян. Бул темеки же алкоголь сыяктуу эле зыяндуу, бирок эч кандай чектөөсүз легалдуу иштеп жаткан бизнес. Мен сизди шекерден таптакыр баш тартыңыз дебейм, бирок эң башкысы муну түшүнүп, жеген тамагыңызда мөлчөлөрдү балансты кармай билүү. Анткени сиздин ден соолугуңуз маркетологдорго эмес, сизге гана керек. Эгер видео пайдалуу болсо, лайк басып, каналга катталыңыз. Көрүшкөнчө.